Үстү улантабыз, бизге келген конокторду сиздер көрдүңүздөр, бирок ошентсе да сиздерге тааныштырып коелу. Тумар арт салонунун жетекчиси Алия Иманалиева жана чыйрайым Жазгүл Мукаева. Саламатсыздарбы? Кош келипсиздер. Көргөнүңүзгө абдан кубанычтабыз. Ушул жума биз улуттук темасында сүйлөшүп атабыз. Ушул улуттук биздин буюмдарды жасайсыздар. Канча жылдан бери? 18 жылдан бери ушул улуттук кийимдерди жасайбыз, кийимдерди жана ушундай буюмдарды. Негизи эле эмнеден баштадыңыздар эле? Себеби дегенде, мисалы бирөө деген көйнөктөн баштай, же болбосо кичинекей эле мындай сувенир деп коебуз, ошолордон баштайт. Анан сиздер эмнеден баштадыңыздар? Биз баштаганбыз кичинекей оюнчуктардан баштаганбыз. Ошол кийистен томолотуп, уютуп, ошондой кичинекей оюнчуктарды баштап, анан бара-бара кийин сапатыбызды жогорку сапатыбызды аябай кандай десем, жогорулатып, анан ошондой моундай буюмдарды жасап баштаганбыз. Эң биздин сыймыктанган нерселерибиз бул бут кийимдер. Бул кийизден окшойт. Кийизден, анан бир дагы тигилиши жок жасалат да. Аны кантип көрсөтпөй койсо болот тигилишин? Мындай кийизди деген формага келтиресиздерби же кандай? Өзүнүн формасына келтирип жасалат да. Демек, биринчи формага келтириш үчүн бир эскиз болобу ушундай бут кийимден. Ошого анан үстүнө коюлуп. Биринчи биз жүндү алабыз. Аялдар жүндү алат. Жүндөн моундай чоң форма жасайт. Ошол формадан кичинекей форма жасап бүтүшөт. Моундай кичинекей формадан андан кийин эркектер эле жасай алат бул буюмду. Эркектер күчү менен ысык сууга салып, ошо ысык суудан формага бияка киргизип, анан мындай формадан могу формага чейин жетишет. Ошол колодка деп коет да, колодкага киргизип, ошондой бут кийим жасалат. Сиздердин салондо кыздар эле эмес, мырзалар да иштейт. Ооба, бизде ишканабыз бар. Ошо ишканада 200 адам иштейт. 200 адам иштейт, бизде ишканабыз бар. Ошо 200 адам иштейт. 200 адамдын арасында барыңыздар? Ооба, катышып атабыз, азыр барбыз. Көчмөндөр оюнуна сиздер дагы этнофестиваль деп айтып атпайсызбы? Ошол жакта катышып атасыздарбы? Кандай болуп атат? Катышып атабыз, тиякта мындай буюмдарыңыздарды жасап атабыз, ооба. А бирок мындай дизайнерский кийим же бирдеме жасаган жокпуз. Биз жөн эле ошо салондой сатып, ошо көрсөтүп атабыз да биздин өнөрчүлөрүбүздү. Жакшы. Айым, сизден сурайлычы. Сиз кантип бул салонго келип калдыңыз жана ушул кол өнөрчүлүк менен эмне себептен улам алектенип калдыңыз? Буга биринчи билбей эле келгенде кыйналдым биринчи очередде. Андан кийин көнүп кетип, уже ошол Тумарга көнүп алып ушул жерден иштеп жүрөм. Негизи шыгыңыз бар болчу. Шыгым бар болчу, өзүнүн шыгымы. Келерге чейин шыгым бар болчу. Олардын бардыгы ушу жүндөн жасалат окшойт, бул китеп кабы экен, китептин сыртын сырттап койсо болот. Жана ошондой эле тигил жактагы айпадтын сыртын сырттай турган буюм тайымдар окшойт, телефондор үчүн окшойт. Фантазияга чек жок демек, дизайнерлерде. Негизи Алия айтсаңыз, кандай гана иш болбосун, башталышы оор болот да. Баягы оор тоскоолдуктардын анан өткөндөн кийин гана биргиликке жетесиздер. Кандай болду эле башталышы? Өзүңүз ачтыңызбы, бирөө колдоду, сизге бирөө жардам берди, кандай болду? Биз ошо 4 немебиз бар. Орусча айтканда соучредитель, 4 соучредитель бар. Ошолор менен чогуу үйдө отуруп, ойлонуп, эмне кылабыз, кандай кылабыз. Анан биз эстеп кеттик да, илгери ошо биздин ата-бабаларыбыз, ата-энелерибиз кийистен жасаган буюмдардын баарын. Боз үйдү дагы, кийим-кечекти дагы, үйдө төшөктөр ошо шырдакты бүгүн алып келген жокпуз, шырдакты деле биз шырабыз, жасайбыз. Ошондон кийин биз ошо ойлодук, жүндү өзүбүз тазалап көрөлү, боеп көрөлү, жууп көрөлү. Анан ошентип ошондон кандайынтип ошондой улам, ошентип ошондон Тумар деп аталып. Эмне үчүн Тумар деп атадыңыздар? Эмне үчүн Тумар? Тумар эми ал биздин ошо сактоочубуз. Ошон үчүн Тумар деп айтабыз. Кыргыз ошо элибиз Тумар кийчүкен. Биз деле азыр эр кишилер мындай кийгенде астыбызда бар, ичибизде Тумар. Тумар деген сактайт экен бизди. Ошон үчүн сизге дагы кичине айтарым эметип коеюн, белектеп коеюн. Биздин бир белегибиз бар, студияңызда орун табар деп ойлойбуз. Бул ошо сиз айланып коесуз го, сиз өзүңүз колуңуз менен жасалган
тумарды. көз тийгенден андай мындайдан сактайт да. Үз кол менен жасалган. Чоң рахмат, биз каналга илип коебуз, сиздерди каналыбызга гостепесин деп. Ооба. Бул галстук аябай жагып атат да. Ушул галстук мындай караганда материалы да башкача экен, бул эмне болгон галстук. Бул жибектен жасалган да ошо. Аха, Жибек кийиз. Жибекти кийсең жарашып. Ошону эле. Тигиндей Бул бабочка деп коебуз, экинчи төрү да бул ошондо. Буга эмнелер кетти? Буга Жибек дагы. жибек, кийиз, кез демек. кийиз. Колдун эмгеги көп кетти да буга. Бунун баары колго жасалган, тагыш керек экен. Жакшы, анан кийин могул жакта бир сонун сумканы көрүп атабыз. Бул эмне болгон сумка? Бул колго уютулган сумка. Аталышы сумка да болот. Бул артка асынып алса да болот. Муну мындай ийинге көтөрүп алса да болот. Рюкзак. Рюкзак деп деп коебуз. Демек, бул бир эле учурда эки функциясы бар турган. Эки функцияны аткарат. Көп функционалдуу деген сөз акыркы учурда аябай популярдуулугун арттырып баратат. Демек, Азыркы заманбапка карай ошондой болуп калды. заман талабы. Заман. Келиңиздер, башка буюмдарга дагы көз салып кетсек. Мага бул жагып атат, жанатан бери. Бул эмне? Азыркы Буга баягы чоң iPad деп коебузбу, Нияз айтып кеткендей, ошондойлорду салсак болот экен да, демек бул жагына. Эгерде ошого төп келсе, Чоң бар, кичинекейи бар, чыныгы булгары. Булгарыны кошуп жасаганбыз. Макул. Мага аябай жакты деп айталы. Бул чындыгында баягы кол эмгек, жөн эле жасалбайт, татаал кылыш булардын жаратуулугу. Анан канча турат ушундай, мисалы, мындай кичинекей бөбөктөрүбүзгө тапичкелер? Кичинекей бөбөктөрүбүзгө турган тапочка 1000 сом турат. Бирок жакшы көпкө чейин кийишет. Бат жыртылбайт, аябай бышырылган. Эң башкысы пайдалуу, экологиялык жактан бутту ысытпайт, тердетпейт. Ысытпайт, тердетпейт, Üşütпейт. Кышында жылуу кармайт деп коет го, Жайында салкын. Ооба, жайында салкын. Азаматсыздар, келип бергениңиздер үчүн ыраазычылык билдиребиз. Анан бир акыркы сурам бергим келип атат. Ушул нерселердин баардыгын сиз өзүңүздөр ойлоп табасыздарбы же коллектив менен чогуу отуруп чечесиздерби? Бизде 4 дизайнерлер бар, дизайнер тобу бар. Аларга ушул бир мындай тапшырма беребиз. Ушундай тема болот деп, анан ошол темага карата алар өздөрү бизге ушундай эмет беришет. Сунушташат. Жакшы экен, анткени баягы айтып коюшат го, кеңешип кескен бармак оорубайт деп коет го. Ошондой эле тактиканы колдонот экенсиздер. Келип бергениңиздер үчүн ыраазычылык билдиребиз. Ар дайым ушундай колуңуздарга береке берсин, колуңуздардан көрүңүздөр төгүлүп, ушундай кыргыз эли үчүн жакшы буюмдарды ойлоп чыгарып жүрүңүздөр. Рахмат. Ийгилик коштолсун сиздерге. Рахмат.